Сооротуучу Кудай. 28-октябрь. Жакыныңды өзүңдү өзүң сүйгөндөй сүй. Бул сөздөрдүн кайда жазылганын билбесе да, жашоосунда ар бир эле адам жок дегенде бир жолу уккан болуш керек. Бул сөздөр Инжил китебинде жазылган. Жана бул сөздөрдү аткарыш оңой эмес. Ооба, жалпы жолунан өз элибизди сүйүшүбүз керек. Негизи эле адамдарды сүйүшүбүз керек деп айта алабыз. Бул оңой эле. Жаныңда күнүгө жашап жаткан аракеч кошунаңды сүйүү оңой эмес. Тентек балдары үстүңкү кабаттан топурап тынчтык бербей жатканда сүйүү деген темага сүйлөшкүң да келбейт. Жумушуңда, сенин маңдайыңдагы столдо отуруп алып, катуу үн чыгарып сагыз чайнаган коллегаңды сүйүү оңой эмес. Бирок мүмкүн. Ал үчүн биз ошол сүйө албай жаткан адам үчүн сыйына башташыбыз керек. Анын артынан келе турган кереметти күтө берсеңиз болот.